Мен 11'di бүттüm дейт, бирок алдыга койгон максатым жок, эч нерсеге кызыгуу жок. Жада калса жашаганга дагы. Бирок өлгөндөн корком. Жөн гана жок болуп кетким келет. Ата-энем ажырашып кетишкен. Мына сыгылганда бул киши. Ата-эненин муну кандай десем, макмакчылыгы дебейин. Ата-эненин акылсыздыгы, жеңил ойлуулугу балдарды жарга түртөт да мына. Мына бул өзүндө эмес бул. Ата-энем ажырашып кетишкен, тайенемдин колунда чоңойдум 1 жашыман бери. Алар болсо кичинекейимде эле психологиямды өлтүрүшкөн дейт. Мына силердин атаңар жаман, жакшы болгондо минтип жүрбөйт элеңер деп. Жаны кейигенен айтат, бирок ушул жаман нерсе экен. Ажырашып кеткен жагдайда чоң ата, чоң энелер, тайата, тайнелер эч кимди жамандабай койгону жакшы экен да негизи. Бала ошо жүрөгүнө түйүп өмүр бою жүрөгүн жаза албай өтөт экен, ошол ача албай. Колдон келгени. Өлтүрүшкө силердин атаңар жаман, жакшы болгондо минтип жүрбөйт элеңер, жана башка сезимдерди өлтүрө турган көп сөздөр менен урушчу дейт. Мен точно билем, 6-класстан кийин ачык даана так билем дейт, өлгүм келген. Ошол чувство, сезим азыркыга чейин кете элек. Мындай карап көрсөм жаш элемин, бирок өзүмдү 30 жаштагы ийгиликсиз адамдай эле сезем. Иман алсырап намазымды толук окуй албай калдым. Жаштыгым жөн эле өтүп жатат. Өзгөрүүгө аракет кылам. Бирок көп ойлонгондуктан кайра эле мурдагы абалга түшүп калам. Байлыкка муктаждыгым деле жок. Мен психологически, моральный көптөн бери кыйналып жүрөм. Бул абалдан өзүм чыга албайт окшойм. Чыга албайт экем, сиздин насаатыңыз керек. Анан мага жолук дебей, ордуңуздан жооп берип койсоңуз, абдан сонун болмок дейт. Жок, туура элем, балким убакыт жетпей калгандыр меники. Чыгын албай калгандырмын. Бул киши акыркы үмүтү болсо керек да. Сиз таксырым жакшы дос табыңыз. Ата-эне жактан бак айтпаса да, дос жактан бак болсун. Кээ бир дос бар, ата-эненин ордун баса албайт го, бирок сиздин жан дүйнөңүздөгү боштукту толтуруп бере алат.